Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз кыргыз тил сабагын өтөбүз. Жаңы темага киришүүдөн мурдагы өтүлгөн темаларды тест аркылуу бир сыйра кайталап алабыз. Кыргыз тилиндеги маани берүүчү сөз түркүмдөрү канча? А3, Б5, В6. Кыргыз тилинде маани берүүчү сөз түркүмдөрү булар 6, Кайсылар эле? Зататоч, сынаточ, ататоч, санаточ, этиш, такточ. Демек 6 экен. Сөз түркүмдөрү негизинен канчага бөлүнөт? Сөз түркүмдөрү Асы 3, Бсы 2, Всы 4. Канчага бөлүнөт эле сөз түркүмдөрү? Азаматсыңар 3кө бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү, маани бербөөчү, башкача айтканда кызматчы сөз түркүмдөрү, анан өзгөчө сөз түркүмдөрү болуп. 3. Өз алдынча турганда лексикалык маанини билдирбеген сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр эмне деп аталат? Асы өзгөчө сөз түркүмдөрү, Бсы кызматчы сөздөр, Всы маани берүүчү сөз түркүмдөрү. Бул жерде берүүчүдөн 2 жолу жазылып калыптыр. Демек бул кызматчы сөз түркүмдөрү. 4. Берген маанилерине карай кызматчы сөздөр канчага бөлүнөт? Берген маанилерине карай кызматчы сөздөр канчага бөлүнөт эле? 4кө бөлүнөт эле. Алар кайсылар эле? Жандоочтор, байламдалар, модал сөздөр, анан бөлүкчөлөр. Калган тестти дагы белгилейсиңер, белгилеп иштеп мага жөнөтөсүңөр. Бүгүнкү тема байламталар. Кызматчы байламталардан кызматчы сөздөргө кирет. Теманы түшүндүрүү үчүн пайдалануучу мисалдар. Кара менен басылган сөздөргө маани берип, ойлонуп тургула. Чогуу окугула. Анда атаң үчүн да, досуң үчүн да, касың үчүн да, энең үчүн да жооп берчүбүз. Же демаларга, же тырп этерге чамасы жок. Улукман менен Нурмухаммед жакын достордон. Бул жерде биринчи сүйлөмдө да деген кара менен басылып турган сөздөр кандай сөздөр болушу мүмкүн булар? Албетте, булар байламталар. Себеби бул жерде атаң үчүн, досуң үчүн, касың үчүн, энең үчүн деген сөздөрдү эмне кылып жатат? Бири-бирине байланыштырып жатат сөз айкаштарыны. Кийинкисинде же демаларга, же тырп этерге чамасы жок. Демаларга, тырп этерге чамасы жок деген 2 жөнөкөй сүйлөмдү же деген байламта карама-каршы мааниде айтып атат, мааниде түшүндүрүп атат, байланыштырып жатат. 3. Улукман менен Нурмухаммед. Бул жерде Улукман анан Нурмухаммед деген сүйлөмдүн ичинде 2 сөздү менен деген байламта байланыштырып жатат. Эми эрежеси. Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ болбогон сүйлөм ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырган кызматчы сөздөр байламталар деп аталат. Демек булар өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болбойт экен. Сүйлөмдүн ичиндеги сөз менен сөздү же сүйлөм менен сүйлөмдү гана байланыштырат. Байламталар түзүлүшүнө карата жөнөкөй байламта, анан татаал байламта болуп 2 топко бөлүнөт. Жөнөкөй байламталар 1 сөздөн, татаал байламталар 2 же андан ашык сөздөрдүн тизмегинен турат. Байламталарга төмөнкү сөздөр кирет. Да, дагы, менен, балдар силер да кошо окугула. Да, дагы, менен, эми, ары, бирок, анткени, себеби, же, эгерде, болбосо, антсе да, анткени менен, же болбосо, ошол үчүн, ошол себептүү, ошондой болсо да, ошондой болгону менен жана башка сөздөр. Демек булар байламталарга кирүүчү сөздөр. Эми тема боюнча
билимдерибизди бышыктайбыз. Жөнөкөй сүйлөмдөрдү кашанын ичиндеги байламталар аркылуу өз ара байланыштыргыла, алардын арасына тийиштүү тыныш белгилерин коюп көчүргүлө дейт. Бул жерде жалаң жөнөкөй сүйлөмдөр берилген. Жөнөкөй сүйлөмдөрдүн аягында байламталар турат. Ошол байламталарды коюп, көчүрүп жазабыз. Тыныш белгилерин, түрлөрүн эмне коебуз, Биздин жер дыйканчылыкка ыңгайлуу. Электр станциясын курууга да шарты бар. Демек, бул жерде 2 жөнөкөй сүйлөм турат. Муну биз кашанын ичиндеги жана деген байламта аркылуу байланыштырып жазышыбыз керек. Биздин жер дыйканчылыкка ыңгайлуу, жана электр станциясын курууга да шарты бар. Демек, жана деген байламтаны 2 жөнөкөй сүйлөмдүн ортосуна койсок, 2 сүйлөмдү бири-бири менен байланыштырды. Калган сүйлөмдөрдү дагы ушинтип байламталар аркылуу байланыштырып, эгерде түр белгилерин коюш керек болсо коюп, тийиштүү тыныш белгилерин коюп, көчүрүп жазасыңар. Эми жыйынтыктоо. Бүгүн биз сабакта эмнелерди өттүк, эмнелерди үйрөндүк. Ошолорду биз айтып беришибиз керек. Силер мага айтып бересиңер түшүнгөнүңөрдү. Бүгүн сабакта эмне үйрөндүңөр? Биз бүгүн сабакта байламталар деген тема өттүк. Байламталар өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ эмес. Сүйлөм ичиндеги сөз менен сөздү же болбосо сүйлөм менен сүйлөмдү гана байланыштырып турат. Байламталар түзүлүшүнө карай жөнөкөй, анан татаал байламталар болуп бөлүнөт. Жөнөкөйү бир сөздөн, татаал байламталар 2 же андан ашык сөздөн турат. Байламталарга кайсы сөздөр кирет эле? Да, дагы, же болбосо, эгер, жана, менен, ошол себептүү, ошондой болсо да, жана башка сөздөр кирет. Эми тапшырма. Сүйлөмдөрдүн бирөңчөй мүчөлөрүн байланыштыруу үчүн көп чекиттин ордуна жана, да, ары, бирок, анткени, менен, же байламталарын коюп көчүргүлө. Керектүү жерине тыныш белгилерин койгула. Биринчи, команда болгондо Шекербек, Алыбек өз окопторун көздөй чуркашты. Бул жерде Шекербек, Алыбек деген сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү болуп атат. Булардын ортосуна жогорудагы байламталардын бирөөсүн коебуз. Команда болгондо Шекербек менен Алыбек өз окопторун көздөй чуркашты. Демек, бул жерге менен деген байламтаны койдук. Ушундай кылып, көп чекиттердин ордуна жогорудагы байламталардын тиешелүүлөрүн коесуңар. Анан тыныш белгилерин коесуңар, көчүрүп жазасыңар. Тапшырма түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болсо, анда эң жакшы, түшүнбөсөңөр сурагыла. Урматтуу окуучулар, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Ийгилик каалайм баарыңарга.